Кыргыз Республикасынын инвестициялар боюнча улуттук агенттиги бирдиктүү инвестициялык саясат жүргүзүүнү ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган катары Кыргызстанды инвестиция, инновация жана эл аралык өнөктөштүк үчүн ачык өлкө катары таанытууда. Бул тууралуу Кыргыз Экспо 2025 көргөзмөсүнүн ачылышында агенттиктин директору Равшанбек Сабиров билдирди. Анын айтымында жетишкендиктердин арасында Япониянын Осака шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк Экспо 2025 көргөзмөсүндө жашоону жакшыртуу наамында Кыргызстан алтын сыйлык алганын өзгөчө белгилөөгө болот. Бул жогорку эл аралык баалоо Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, маданиятын жана туруктуу өнүгүү идеяларын глобалдык деңгээлде татыктуу көрсөтө аларын далили. Биз Эр-Риядта эртеңки күнгө көз караш деген ураан астында өтө турган Экспо 2030 көргөзмөсүнө катышууга даярдыкты баштадык. Бул масштабтуу эл аралык иш-чарада Кыргызстан дүйнөгө ачык, динамикалуу өнүгүп жаткан өлкөнүн жаңы заманбап жүзүн көрсөтүүнү көздөөдө, деди Сабиров. Эскерте кетсек, иш-чаранын башкы максаты ата мекендик өндүрүшчүлөрдү, экспортко багытталган компанияларды, ошондой эле чет элдик ишкерлерди жана расмий делегацияларды бириктирүү, өз ара кызматташууну өнүктүрүү үчүн бирдиктүү аянтча түзүү. Түнкү убакта элге тынчтык берүүгө багытталган мыйзам бардык жерде аткарылбай жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Регион ТВ телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында мыйзамга ылайык кечки саат 22:00дон кийин бардык той, оюн-зоок иш-чаралары, түнкү клуб, кафе, ресторандар ишин токтотушу керек. Анткени элге саат 22:00дон 7:00го чейин тынчтык шарттары камсыздалууга тийиш. Тилеге каршы бул талап аткарылбай жатат. Жакында кесиптешимдин тоюна барсам, той түнкү 12:00го чейин уланды. Эч ким кийлигишкен жок. Башка бир тууганымдын тою да 23:00го чейин созулду. Бул мыйзамдын аткарылбай жатканын далилдейт. Мындай учурларда жооптуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тагыраагы акимдер, мэрлер жана облус жетекчилери, деди Ташиев. Ал жергиликтүү жетекчилерге катуу эскертүү берип, эгер талап аткарылбаса, тойканалардын жана кафелердин электр жарыгын саат 22:10 өчүрүүнү тапшырды. Араван районунун 90 жылдык мааракесине карата билим берүү, спорт, медицина жана өндүрүш тармагында 9 жаңы социалдык объект ачылды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, салтанатка Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, онлайн форматта бир убакта объекттерди пайдаланууга берүүгө старт берди. Ишке берилген объекттер: Ачы айылынын Шор-Булак участкасында курулган соода-логистикалык борбору жалпы кубаттуулугу 600 тоннаны түзөт. Долбоордун наркы 21 миллион сом. Борбор айыл чарба продукцияларын сактоого ыңгайлашып, 40 адамды иш менен камсыздайт. Жаңы Араван айылында Абылкасымов атындагы орто мектебинин спорт залы курулушка жергиликтүү бюджеттен 19,3 миллион сом сарпталган. Ачы айылында курулган 30 орундуу Каражантак бала бакчасынын жалпы сметалык баасы 12,7 миллион сомду түзөт. Ош, Араван, Чек-Абад унаа жолунун 10 чакырымы толук асфальтталып бүттү. Ал үчүн республикалык бюджеттен 72 миллион сом каралган. Араван Рейптин жыйындар залы 100 адамга ылайыкталган, баасы 3 миллион сом. Шарипов мектебинин кошумча окуу корпусу 8 класска эсептелип 200 окуучуга ылайыкталган. Долбоордун жалпы суммасы 19,7 миллион сом. Анын ичинде элдин салымы 6 миллион сом, облустук өнүктүрүү фондунан 8,992 миң, жергиликтүү бюджеттен 800 миң сом бөлүнгөн. Жер ресурстары кызматынын Араван филиалынын административдик имараты курулушка 8 миллион сом сарпталган. Интернационал айылында фельдшердик акушердик пункт ачылды. ФАП 300дөн ашуун тургунга кызмат көрсөтөт. Чек-Абад айыл аймагында мозаика өндүрүү цехи ачылды. Саатына 200 килограммга чейинки чийки зат иштетип, күнүгө 300 чарчы метрге чейин мозаика өндүрөт. Цехте 25 жумуш орду түзүлдү. Жыйынтыктап айтканда, жаңы ачылган объекттер аймакты билим берүү шарттарын жакшыртып, жол инфраструктурасын өнүктүрүп, жумушчу орундарды түзүү менен жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган.
Кыргызстан уй жана кой эти менен өзүн толук камсыздай алат. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүр жайы министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматы боюнча, ал эми тоок эти квота боюнча импорттолот. 2025-жылы 58 000 тонна, ал эми 2026-жылы 48 000 тонна тоок этинин импорттолуусу күтүлүүдө. Эске салсак, уй жана кой этинин баасына мамлекеттик жөнгө салуу мөөнөтү 2025-жылдын 31 декабрына чейин узартылганы маалымдалды. Бул чечим эт рыногундагы баанын кескин өсүшүнө жана алып сатарлык көрүнүштөргө жол бербөө, ички рыноктогу абалды турукташтыруу жана калктын социалдык жактан аялуу катмары үчүн эттин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында кабыл алынды. Министрликтин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Уран Чекирбаевдин айтымында дүйнөлүк жана ички инфляциянын жогорку деңгээлине байланыштуу бааны туруктуу кармоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Мындан тышкары терүү малдын экспорту токтотулуп, ички рынокто жетиштүү көрөмдө эт сунушталышын камсыздоо чаралары да көрүлүүдө. Министрлик белгилегендей, бул чаралар ички рыноктун туруктуулугун сактоого жана жарандардын кызыкчылыгын коргоого багытталган. Күн мурун Манас шаарында эл аралык Манас Куб 2025 эл аралык футболдук мелдеши старт алды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Анда Кыргызстандын олимпиадалык курамасы алгачкы беттешин Бахрейн курамасына каршы өткөрүп 2-1 эсебинде жыйынтыкталды. Оюндун биринчи бөлүгүндө эсеп санын Арсен Шаршанбеков теңеди. Ал эми 42 мүнөттө Антон Полев дагы 1 гол киргизди. Аталган мелдеште Кыргызстан, Россия, Иран жана Бахрейндин курамалары күч сынашып, беттештер Манас шаарынын Курманбек стадионунда өтүүдө. Белгилей кетсек, турнирдин максаты жаш курама командалардын өз ара тажрыйба алмашуусуна, эл аралык деңгээлдеги оюн практикасын жогорулатууга жана достук мамилелерди чыңдоого шарт түзүү болуп саналат. Андан сырткары, бул эл аралык мелдеш алкагында биздин курама командабыз 2026 жылкы Азия кубогунун финалдык баскычына даярдык көрөт. Олимпиадалык курама кийинки беттешин 15 ноябрь күнү Иранга, ал эми 18 ноябрь күнү Россияга каршы өткөрөт. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы жана өлкөнүн алдыңкы фармацевтикалык Биовид компаниясы узак мөөнөттүү кызматташтык боюнча рамкалык келишимге кол койду. Максат улуттук дары коопсуздугун бекемдөө жана ички өндүрүштү өнүктүрүү. Келишим Кыргызстанда өндүрүлгөн дары-дармектерди түз жана көп жылдык негизде жеткирүүнү карайт. Алгачкы партиялар 2026 жылдын биринчи чейрегинде медициналык мекемелерге жеткирилет. Кыргыз фармациянын максаты бул биздин ооруканаларды жана бейтаптарды өз убагында дары-дармек алып келип берүү. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоп, Кыргызстандагы дары-дармекчанын коопсуздугун күчөтүү деп. Ошондон биз бүгүн келишимге кол коюп атабыз. Узун мөөнөттөгү келишимдер бизге кандай мүмкүнчүлүктөр ачып берет? Дары-дармекти гарантированный түрдө кайсы убакытта келиш керек, ошол жагынан биз уверенный болуп турабыз. Экинчиден, биз узун мөөнөттөгү оптом закупка кылганда дары-дармектердин баасы да түшө баштайт. Биовид 2002 жылдан бери иштеп келе жаткан улуттук өндүрүш ишканасы. Компания GMP эл аралык стандарттарын колдонуп, техникалык компетенттүүлүгүн, так жана ишенимдүү натыйжаларды берүү жөндөмүн тастыктоочу лабораториялык аккредитациясына ээ. Бүгүнкү күндө анын продукциясы Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөлөрдө сатылууда. Жаңы келишим дары жеткирүүнү туруктуу пландаштырууга, сапатты көзөмөлдөөгө жана импортко болгон көз карандылыкты азайтууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда 95%-ке жакын Кыргызстанга бул кирген импорт. Өзүңүздөр билесиздер, 95% бул өтө көп. Кыргызстанга сапаттуу, эффективдүү дары-дармектерди чыгарып, Кыргызстанды жабдыктаганга биз аракеттенебиз. Билсеңиздер керек, бул завод СНГ өлкөлөрүнүн ичинде бир алдыңкы заводдор деп айтып кетсем адашпайм. Жабдыктарынын бүт баары сырт тараптан келди. Европадан дүйнөлүк брендтер
Кыргыз фармация менен Биовиттин өнөктөштүгү улуттук фармацевтика тармагын чыңдоого жана мамлекеттик сатып алуулар системасын жаңылоого багытталган маанилүү кадам. Зарема Женалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.